Мастура Курбанова бир күндө 3 жолу дары ичип турушу керек. Себеби мындан 13 жыл мурун астма оорусуна кабылып, бүгүнкү күнгө чейин дарттын азабын тартып келет. 3 топтогу Майып Курбанова ден соолугу начарланганына карабай ооруканада пол жуйт. Ал үчүн айына 4500 сомдон ашуун акы алат. Жарыбаган кирешеси дарыланууга араң жетет дейт. Жазда күздө лечение алам. Астмам кармап калат да ушу. Дам кыстыгып. Анан кол бутум какша ооруп, сөөктөрүчү. Ушу кол бутум какша ооруп, кээде баса албай калам дамыгып. Давлениянын таблеткасын постоянно ичип жүрөм. Курбанова учурда 57 жашта, ден соолугунун начарлыгынан улам турмушка чыккан эмес. Ал эми бир туугандары да ар кимиси өз тиричилиги менен болуп, кабар алып келишпейт. Өкмөт Курбанованын абалын эске алып, 2014-жылы акысыз жашоого баш паник таап берген. Азыр оорубаган жерим жок да азырчы. Эми пенсияга кетсем, бул жерден айдап чыкса көчөдө калам да. Эми бир жыл эле калды. 6 айбы ушундай эле калды да. Ошо силерден жардам сурадым да. Ош шаардык социалдык фонду Мастура Курбановага айына 3000 сомго жетпеген жөлөк пул берет. Ал эми социалдык өнүгүү башкармалыгы аны жылына бекер дарылар менен камсыздоого даяр. Бирок Мастура Курбанова ооругандыгы тууралуу кагаздар менен башкармалыкка каттоого турбагандыгы үчүн андай мүмкүнчүлүк ала элек. Ошондой эле эгерде республикалык бюджеттин эсебинен бизде 1-2, 3 топтогу майыптарга атайын санатордук курорттук жолдомо бар. 3 топтогу майыптарга бул 25% жеңилдетилген. Каарманыбыздын азыр жашап жаткан үй кышкысын суук. Мындай шарт анын ден соолугуна күн сайын терс таасирин тийгизип келет. Каниет кылып жашай бермек, бирок ал үй убактылуу гана берилгендиктен кайра кайтарыла турган имарат. Андыктан шаардык бийлик жана коомчулук турак жайлууга жардам берсе деп суранды. Жардам берүүнү каалагандар үчүн байланыш телефон 778 49 36 75. Нуржамал Баргыбаева, Айбек Беделбеков, Ынтымак.